7 апрель көчөсүндө жайгашкан эл аралык илим жана бизнес университетине тиешелүү 4 кабаттуу имаратта курулуш иштери жүрүүдө. Апрель айынын 4-үндө 8 кишиден турган Нуржан Чабанов баштаган бригада Тажик улутундагы Фарит аттуу жаран менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ишти башташкан. Жумушчулар 9 күндүн ичинде имараттын 2-чи кабатынын ички жасалгасын бүтүрүшкөн. Бирок эмгек акыга келгенде көйгөйлөрү башталган. 600 квадрат метр чыкты, эки жагы болсо 1200 чыкты квадрат метрине 150 сом экен. Ошонун акчасын бербей албай атабыз. Мейли давай атабыз. Өздөрү токтотуп кой жумуштучу. А так биз кайра эле биринчи этажга түшүп, кайра эле иштеп атканбыз. Направляющийлер стап эмелер кылып. Аны токтотуп койгула да, анан ойлондук. Азыр акчаңарды берем, я решай деп. Ошо решай дегендин боюнча 3 күн, 4 күн, 5 күндөн бери улам келет. Ал эми Нуржан Чабановдун айтымында субподрядчик ишкананын өкүлү Фарит аттуу жаран ар кандай шылтоолорду айтып балдарга жолугуудан качып жүрөт. Аныс аз келгенсе буйрутма берген окуу жайдын өкүлдөрү да жумушчу балдарга орунсуз сөздөрдү сүйлөп шылдыңдаган учурлар болгон. Директор Нуралы деген бар да. Ошол келип алып туруп, "Эмне акчаңарды чече албай атасыңар?" "Оо, чече албай атабыз" десек, "Туруп, силер 3 бригадага бөлүнүп туруп, 3 этажга эле туруп албайсыңарбы? Кимиңер биринчи акча, кимиңер биринчи бүтүрсөңөр, ошолор акча алат, калганы экөө кете берет" деп шылдыңдап атпайбы үстүбүздөн. Бул окуя боюнча адистердин да пикирин угуп көрдүк. Жумуш аябай мындай объемный да, мындай трудоемкий да. Ошон үчүн булардын бүгүнкү азыркы ыйлап аткандагысынын себеби бар. Бир кичинекей акчага жумушун чоң баада турган жумушту бүтүрүп алгысы келип атат да. Бул жерде баягы акыйкаттын жоктугу болуп атат. Жумушчулар эмгек акынын жарымы 90 000 сомду алууга макулдугун беришкен, бирок бул сөз түрүндө гана калып иш жүзүндө бериле элек. Биз субподрядчик ишкананын өкүлү Фарит аттуу жаран менен байланышканыбызда ал кечигүүнүн себеби катары буйрутма бергендердин акча которбой жатканын жөө келтирди. Сейчас на данный момент деньги не получены не от меня. Азыркы учурда акча менде эмес, заказчик бере элек. Алар да ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн да. Заказчик мне гарантированно сказал, что мне оплатят эти работы. Имарат болжол менен 3 жыл мурун ачылган эл аралык илим жана бизнес университетине тиешелүү. Курулуш иштерин окуу жайдын чарба иштери боюнча адиси Тилек Сагынбеков аттуу адам көзөмөлдөйт. Ал ооруп калгандыгына байланыштуу жумушчу ордунда жок болуп чыкты. Телефон аркылуу байланышып, окуянын чоо жайы тууралуу суроо узаттык. Анын айтымында университет 500 000 сом субподрядчик ишканага, тагыраагы Фаритке аванс катары төлөп берген. Авансты кимге бердиңиз эле авансты? Фаритке. Фарит бериш керек болчу? Мен уже канча 200 000 сом бердим да Фаритке. Значит, кептин баары Фаритте турбайбы? Ооба. Балдардын эмендейин билем 200 000. Андан мурун даже почти 300 000 берилген да. 500 000 тегереп. Магесип кыскасы ушундай да, мен азыр бошо айттым эле. Жумушчулардын айтымында ортомчу ишкананын аты көк жол оголу деп аталат. Эки тараптын кимиси чындыкты айтып, эмгек акы эмнеге берилбей жатканы азырынча түшүнүксүз. Буга байланыштуу жабырлануучулар өкмөткө караштуу финансылык полицияга арыз менен кайрылышты. Биздин чыгармачыл топта окуянын өнүгүшүнө тыкыр көз салып турмакчы. Кайрат Кенжебаев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.